Быйыл Кыргызстанда Курман айт майрамы 11 августта белгиленет. Бул туурасында бүгүн мусулмандардын дин башкармалыгы билдирди. 2 август Зул-Хиджа айынын 1-күнү болгондуктан кыргызстандыктар улуу Курман айт майрамын 11 августта белгилешет. Ал эми 10 август Арапа күнү болуп, ажылык милдетин өтөп жүргөн мекендештер бул күнү Мекке шаарындагы Арафат өрөөнүндө болушат. Сауд Арабиясы бул жылы ажылыкка баруу үчүн кыргызстандыктарга 6010 орун бөлгөн. Бул былтыркыдан 500 орунга көп. Зыяраттын баасы бир адамга $3000 түздү. Жайыл районунун Сосновка айылында сарай өрттөндү. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, кырсыктын кесепетинен жыгач устунду темир жабылган сарайдын 80 чарчы метр чатыры, 10 баш кой жана 300 түк чөп күйүп кеткен. Учурда өрттүн себептери такталууда. Акыркы 10 жыл аралыгында чет жакта жашап, иштеп калган мекендештер Кыргызстанга $19 миллиард которгон. Бул туурасында өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков чет жерде эмгектенип жүргөн мекендештер менен байланышуу боюнча кеңештин 1-отурумунда билдирди. Анын айтымында бул убакыт аралыгында экспорттун көлөмү $18 миллиард түздү. Ал эми келген инвестициянын суммасы $8 миллиард жеткен. Өлкө башчысы кошумчалагандай, былтыр эмгек мигранттары жана мекендештердин колдоосу менен ар кандай 153 өнүктүрүү жана кайрымдуулук фонддору түзүлгөн. Бүгүн Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда Борбор калаанын мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовдун жана 10 айыпталуучунун иши каралууда. Айыпталуучулардын бири ден соолугуна байланыштуу келбей калгандыктан сот отуруму жылдырылды. Анын адвокаты сотко айыпталуучунун ооругандыгы тууралуу маалым катты тапшырды. Эске сала кетсек, Бишкек шаарынын экс-мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимов мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы жетекчиси жана жеке компания башчылары коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Бишкектин экс-мэри Кулматов өтүп жаткан иштер боюнча мамлекетке келтирген зыян 94,884,000 сом деп бааланууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы Шайыкова Улуттук коопсуздук комитетине суракка чакырылды. Эгерде ал 5 августка чейин суракка келбесе, ага издөө жарыяланат. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы билдирди. УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы жаңы паспортторду даярдоодогу сатып алууларда жасалма коррупциялык иштер боюнча мамлекеттик каттоонун Инфоком мамлекеттик ишканасынын, Финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуулар департаментинин айрым кызмат адамдарына карата козголгон кылмыш ишин тергеп жатат. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы бул иштин бир фигуранты катары саналууда. УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тарабынан Шайыковага адвокаттары аркылуу бир нече жолу суракка чакыруу берилген.